Салам достор. Бүгүн бизде конокто Кыргыз элинин сүймөнчүктүү патриот багасы десек болот. Көптөгөн бизнесмендерин кыжырын кайнаткан журналист Умар Даданов. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Буга чейинки интервьюларыңызда жана негизи эле жеке жашооңузду сыр кылып келет экенсиз. Ошентсе да мындай бир суроо бергим келип турат. Ооба же жок деп каалашыңызча жооп берип койсоңуз болот. Эми бардыгына эле кызык болсо керек, көпчүлүк түрдө айымдарга десем болот да. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Андай маалымат берилбейт. Бизден просто тигил көп жака барып жүрөбүз да. Анан ушундай суроолор болот. Негизи эле жеке жашоо жөнүндө такыр андай нерсе айтылбайт да. Анан жаңырыки көптөгөн бизнесмендердин кыжырын кайнатканды отпайсызбы? Ошого да айта кетейин дедим да, анткени бул Нисахыр долбоору эч качан бирөөнүн бизнесин токтотуп сала турган проект эмес да. Бул наоборот, ошол бизнесмендин, ошол ишкердин болуп аткан бизнесин алга карай төртүү да. Ошондой болуп эсептелинет. Рахмат. Экинчи суроо, ошол сиз орчундуу, сиз да бирөөнүн жакшы көргөн баласыз да, орчундуу нерселердин үстүнөн көп жүрөсүз, ар кандай адамдар, негатив дегенде ошо ата энеңиз тарабынан балам, эмне кыласың, тынч эле жаша, жаныбызда эле бол, башка нерсе менен алектен деген эмелер, маектер үйдө болобу? Чалбы эле, эмне кылып атасың депчи. Жакшы эле эсиптер элесиң деп. Сарсана эле боло беришет, бирок азыр көнүп калды. Мурун кайра эле чалып ошентөрчү да, особенно апам. Эненин жүрөгү сезет деген бар го. Таштай эле салбайсың депчи. Ошондо. Ушу депрессияга түшүп, ушу башка тармакка кетсемби деп, ушундай бир адамда күндөр болот го, мындай ички, кандай десем, ичкинде албууттанып, мындай депрессия болуп, ушул нерседен кетип эле калсамбы, башка нерсени өзүмдү издеп көрсөмбү, таап көрсөмбү деп ойлоп көрдүңүз беле? Болот кандай деле. Депрессия деп айтууга болобу же болбойбу билбейм, бирок чынында ойго түшүп чарчап кетесиң да. Анткени уктасаң деле Нисахыр менен биздики, ойгонсоң деле Нисахыр менен ошо менен жүрөбүз да. Анан чынымды айтсам, мен немеде WhatsApp номерде где-то 3000 смс турат да. Ошол 3000 смстин бүт баарына тең жооп берип чыгыш керек элестетиңиз. Ошондо бир күндө канча деген адам чалып бизгечи. Ошо менен сүйлөшүп көптөгөн чалуулар болот. Ар кандай проблема. Кээ бирөө айтат, үйүндөгү эшиктин, баягыда менде бир случай болду, айтып берейин. Үйүндөгү эшиктин немеси замогу. Ошонусу бузулуп калыптыр да. Анан гарантийный талонунда 2 жыл обслуживание деп жазылып турупты да. А бирок замогу эле бузулуп калган. Ошол жөнүндө чалып дагы ошондо алмаштырып берип койчу депчи. Ошондой нерселер. Майда чүйдө нерселер да көп дейсизби? Көптөгөн. Ошто сен баары билгендей эле азыр уже ар тармакта кеттиңиз, башында ушу кухняны, именно ушу коомдук общепит жайларын тартып келесиз, көпчүлүк учурдачы. Анан ошо бир интервьюңузда айтып калыптырсыз, коомдук жайлардан көп эле тамактанам депчи. Негизи ушунча көп нерсени көрүп, азыр аз тамактанып калдыңызбы? Кандай? Ооба, если честно, ооба. Анткени тамактансаңыз да мындай кооптонуу менен карайсыз. Ошондой эле болуп аткан. Тил алып келгенде жана кашык, вилка, приборлорунан баштап эле ошол жерден баштап эле кухнясы кандай экен билип калышым. Ошол жактанчы. Анткени мен всегда айтам, именно ошол ашкананын ичиндеги, кухнянын ичиндеги мойкага көп көңүл бурам да мен. Неге дегенде ал жактан таза идиш аяк чыгат. Оорулардын баары ошо. Таза идиш аяк чыгып, андай алып барып туруп, тамак салынып берилип, андан кийин келет да. Ошондой. Ар тармак дегенде болсо, бизде керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Например, сиз бир нерсе сатып алдыңыз, сатып алып кайра тигилер албай атат. Анычы алмаштырыш керек болуп калганда, бир нерсе брак болуп калса. Ош базарда болду. Садиктерде деле ошол эле система орнойт. Анткени сиз мисалы балаңызды алып барып садикке берсеңиз, бир күн барып туруп, андан кийин кайра барбай калды да балаңыз. По каким-то причинам, или вы переезжаете, башка жака көчүп атасыңар, же бир нерсе болуп калды, семейный ситуация болуп. Ошондой болуп атса, тигилер акчаны бербейт экен кайра. Андай болуш керек. Акчаны бериш керек. Депозит не возвращается деген болот го көп эле жерлерде. Сайма. Үй интернети менен телевидение.
Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз толугу менен кошул. Мисалы, элестетиңиз 18 000 сом берип койдуңуз. Же либо 15 000 сом берип койдуңуз. Анан ошону кайра бербейт. Андай болуш керек да. Ошо, ошондой. Сизде ошол бар эле кухняда калбадымбы? Тамактануучу жай, жана элдерде дагы мындай резкий переходко да кандай көз караштар болду? Башында ушуну тартып келе жатып, андан кийин уже адамдардын укугун коргоо деп калбадыңызбы? Көп тармакка кетип калдыңыздарбы ошол, кандай десем, берекетке барып тарттыңыздар, тияктар уже башкача форматтагы видеолор, маектер чыгып баштады да, ошого мындай адамдын эмеси кандай болду? Мен бир комментарийлериңизди окуп калдым. Сен кухняны эле тартып жүрбөдүң беле, бияктан эмне кылып жүрөсүң деген сыяктуу нерселерчи. Андай көп болот, мага жазгандар да болот тиги. Эме барып жана цехтериңди эле тартып жүрөчү кухняңды эле депчи. Мындай жарашпайт экен деп. Эми ал нерсе эмес да, бизге самый главный биздин проект, общественный интерес. Биздин проекттин максаты ошондой элге жардам берүү да. Биз кандай гана видео чыкпасын, элибизге жардам берип атабыз. Ошол мисалы мен барганда тигилерге айтып атпайм, эгерде мен эч нерсе билбесем, мен анда силерге айтпайт болчумун деп атпайм. Мен значит билем депчи. Это вы не знаете деп, жанагы незнание закона не освобождает от ответственности деген нерсе бар да. Если ал мыйзамды билбесе, ал ответственность кандай болчу эле? Жоопкерчилик. Жоопкерчиликтен кете албайт да, баары бирчи. Анан кандай болгон күнү да биз элибизге жардам берип атабыз. Ошентип мен түшүнөм да. Рахмат. Кийинки суроо, туугандар тарабынан кандай десем, эми сиздин да туугандарыңыз көп да. Баарыбыз кыргызбыз го, анан бирөөнүн бир зданиясы бар, мисалы бирөөнүн ошондой эле ашканасы бар, кандай десем, туугандар тарабынан мындай жек көрүүлөр, мындай түшүнбөстүктөр, чалып балаңды кой де, ушундай сыяктуу нерселер болобу? Мындай катышыңыздар кандай? Биздики Көз карашы кандай ошо сиздин деятелиңиз? Ошол эле жана не сахар долбоорун YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Берсе эле өзүмдүкүн рекламалай кетейин. Анан садикке барганда садиктеги менин таанышым болуп чыкты да. Мен билген эмесмин менин таанышым экенин. Андан кийин айла жок, чыгардык. Анткени тааныш болобу, ким болот? Ал жерде баарыбыз бирдей болушубуз керек да. Анан мен наоборот айттым да ал эжегечи. Мен тааныгандай, мен билгенден кийин жөн эле сразу эле акчасын берип койгула депчи. Десем антсе да бергиси келбечпи. Ошондой да нерселер болот. Туугандардын өзүм туугандарымдан да чалуулар деле болот. Мону кесип коесуңбу? Мен тиги таанышым болуп атат депчи. Кыргызбыз го баарыбыз биремеде. Анан мен аны кескенде, мисалы, мындай болуп калып атат да. Көбүнчө суранат ошол тигин чарбайлоочу, мун чарбайлоочу деп. Мен мурунку видеолорумчу, мисалы. Канча деген жерге кирдик, канча деген ресторан жабылып кетти, мисалы. Ошондой нерселер болуп келип туруп, анан мен бул видеону чарбай койсом, мен жөн эле келип туруп башым жууп кетет да башкаларчы. Туура. Ошон үчүн болбойт деп эле айтам. Анткени мен өзүм башымды коюп берип, ошол жерде кызматымды кылып иштеп атам. Мен жумушум ушундай, эмне кылабыз? Ошондой болот. Ызычуу конфликттин үстүндө көп жүрөсүз, ушундай кандай десем, негатив, адамга да мындай жаман эффект алып келет го. Анан жеке жашооңузга ушул нерсени мындай кээде күнөөлөп, таасирин тийгизип атат деп мындай ойго батып, ушундай нерселер болду беле? Болуп келеби же болбосо? Таасири кичине нервный болуп калдым. Таасири ушул нервный болуп калдым, анан кечинде да мындай уктай албайсың да. Ошол нерселер. Түшкө кирип дегендей. Түшмө толтура жол келген не сахар алып. Жана эмелер элестетип атам түшүңүздө жанагы тартып келген менен артыңыздан кууп, Толтура жол болгон андай. Кандай эле суроо? Ызычуу конфликттин үстүндө көп жүрөсүз, ушунча негатив сизге жеке жашооңузга кандай таасирин тийгизеби? Ошол эле. Мен, по-моему, жеке жашоомо таасирин жанагы мисалы көп жакта кечинде, например, бир жакка барып калсам жалгыз жүрбөгөнгө аракет кылам. Ошол таасирлери тийип калды да.
мурун жүрөчүмүн да. Смело Азыр эле. болсо уже кичине коопсуздукту да ойлош Карап. керек экен. Ошо. Жана бир эмеде көрүп калгам, жаныңызда телехранительдериңиз бар бекен, барбы деген суроо бериптир да, ошондо жаман эмеге. Тиги. Алар телехранитель деле эмес, мен өзүм инилерим, досторум. Жооп бериптирсиң. Биякта да азыр дос балам отурат. Ошо азыр айтып келбедиңиз, мисалы сизде мындай бир долбоор болгонго жараша операторлоруңуз, жаныңызда сиз өзүңүз журналист катары жүргөн ушунун баарына акча керек, азыр пока что мындай спонсировать эткен киши жок деп айтып калдыңыз да. Анан ушул мөөнөткө чейин көп эле болуп калды, эми сиз өзүңүздүн колуңузга алганда 1 жыл болду, э? Бир жылдан ашты. Ашты. Анан мындай спонсорлор эми Кыргызстанда патриот адамдарыбыз, бизнесмендерибиз көп эле да, кичинекей өлкө болгонубуз мененчи, анан мындай спонсорлор болгон эмес беле, чалып мен спонсировать этип берейин, ушундай, мондай акча берейин деп ушундойлор Болгон. эмес. Болгон. Анан болгондо ал жакта мындай болуп атат да. Ким чалып атканын билбейм да менчи. Кимдин аркасы менен чалып аткандарын, анан максаты кандай экенин, ал нерсени биле албайсыз да. Ошондуктан андай нерселерден баш тартыш керек болуп калат да. Мисалы бирөө предлагать этсечи. Анан биздин досторубуз бар, байкелерибиз бар, мисалы. Ошол эле менин досторум мага неметип, ошко билет сатып берип, туда и обратно сатып берип коюшу мүмкүн. Алардан сурасамчы. Анан ошентип эле эптеп съемкаларды кылып жүрөбүз. Азыр болсо быйыл именно съемка менен чыга элекмин. Чүйдөн башка жаккачы. Буюрса кайра баштайм да. Азыр 2022 жылы Жети областын баарын тең кыдырып чыккам мен. Ошондой эле буюрса быйыл деле планда райондорго чейин барганга чейин пландар бар да. Эскертип берем деп коесузбу? Тазалангыла. Негизи баары эле билет, ушул биз кичинекей эле чакан эле мамлекетпиз го, баардыгы бири-бири менен байланышкан, көптөгөн кандай десем, жайлар баары өкмөт менен байланышкан. Эми ал тууралуу дагы мындай кенен айта албайт экенсиз, ошо өкмөт тарабынан коркутуп, мындай токтот, ал меники деп чалышабы сизге? Меники болчу, ушундай деп мындай чалуулар болобу? Мага ким гана чалган жок. Мага көп адам эле чалды. Негизи ушу бизнес предприятиялар көбүнчө ошол тараптыкы го. Өкмөт тараптан минтип келип туруп эле уже билип калат ал кимдики экенинчи сразу эле. Мен баратканда эле уже билем да, бул кичинекей ушундай деп. Анан алар мага чала алышпайт. Көбүнчөсүчү. Прямой чалышпайт дейсизби? Прямой чалышпайт, мен через болуп анан мага чалышып ушинтип эле беришет да. Анан айтам, биздин максат эмне, просто эле жөн эле таза эле иштеп койгон болду. Эмне? Андан эчтеке кетпейт. Мисалы мен барып тартып кеттимби? Тартып кеткенде кайра тазалап коебу ошол жерде. Кайра тартып берип коем, элге жүзүң ачык болот клиенттерге депчи. Мисалы ошондой да. Элге жүзү ачык болот. Биз барып кайра реклама кылып берип атабыз. Алькониникиндей эле ситуация дейсизби? Альконики, например, Кийлик деген завод деген. Завод көрдүк. Ошону канча убакытта мындай 10 күн ичинде болуш керек, азыр уже унутуп калдым. Таптаза кылып, собсону кылып коюшкан да. Жапжаң, Ал бирок азыр өрктөнүп кетиптир го. Жана жамандын казаны кайнабайт дечи эле ошондой болуп. Бирок неме да, аны деле буга чейин канча деген адамдарды, мисалы ошол мен барганга чейин Альконеге канча деген адамдарды мисалы уулап келишкен да. Мен акыркы суроом, ушул нерсени дагы көп суроону бергим келди да, ушул нерсени да көпчүлүк биздин жаш муун дебейин, жаш муун аз түшүнүп калды го. Менин апаларымдын муундары көп мындай түшүнбөй келишет экен да. Азыр кандай десем, век технологий болуп кетпедиби? Баары эле санариптешкен болупчу. Анан ушуга сиздин көз карашыңыз кандай деп уккум келип атат да. Блогер сиздин оюңузча журналистпи же журналист эмеспи? Блогер журналист эмес. Журналисттин статусу ал совсем башка да. Блогердики андай эмес. Например, мисалы биз деген 4-чү статьяга таянып киребиз журналистика боюнча. А блогер антип кире албайт. Ошондой нерселер бар да. Блогер мисалы коомдук жайларда, ошондой жерлерде блогер болот.
Биздики мындай журналистика болсо биздин законго өзүбүздүн таяп мыйзамыбыз бар. дейсиз, Мыйзам бар менен. да. Журналистиканын мыйзамы бар. Ал ошол менен тартып, ошол менен элге кызматыбызды кыла беребиз. Жанагы азыр блогерлер көбөйүп кетпеди, мен журналистмин деп блогун жүргүзөт өзүнүн жеке баракчасындачы, анан өзүн журналист катарында, блогер катарында таанытып, мен блогер журналистмин депчи, ошого көз карашыңыз кандай, эмне дейт элеңиз ошол нерсегечи? Анткени мындай көп эле мен өзүмдүн даже апам да түшүнбөйт да бир жолу, мен да ушу тармакта кеткениме байланыштуу, сен блогерлер ушундайсыңар да деген сөздөр көп эле болот да, ошон үчүн ушуну тактап. Эми тигил смотря кандай нерсени кылып атат, мисалычы. Эгерде элге пайдасы тийип атса, жакшы да. Ошондой анан эми самый главный менин оюмча мыйзамга карама-каршы келбеш керек, калгандары боло берет да. Мыйзамга карама-каршы келбеш керек да, самый главный. Анан мен билем, мындай мен блогер балдарды билем да, блогермин деп туруп эле, мен журналистмин деп туруп, биз кирген жактарга кирип жүргөн адамдар бар. Мисалычы. Аны ошол мисалы мыйзамсыз нерсе да. Ошон үчүн. Сиз дагы айтып кетпедиңизби, биз кылып аткан нерсени ошол сиз да как потребитель катары кылсаңыздар болот депчи, бирок ошол нерсегеден мындай түшүнбөстүктөр болуп жатат да. Мисалы биз журналист катары бизде андай мыйзам жок, жөн эле адамбыз да. Негизи алгандачы, анан сиздер катары кирип баарынды көрүп текшергенге биздин мындай толук кандуу укугубуз барбы, же мындай журналист катары толук укугубуз жокпу, мындай жарым-жартылайбы деген суроо да. Жок, журналист катары толук укугуңуз бар. Даже как потребитель сиздин толук укугуңуз бар да. Например, ошол жактан тамакты заказ кылганда, мисалы ошол тамак кандай жасалып, кандай сизге алып келип берип атканын барып көргөнгө толук укугуңуз бар. Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо мыйзамы. Ошондой. Если журналистикага салсаңыз, сиз журналистсиз да. Мен мисалы, мен ал жактан элге мисалы мен кирип туруп ошол жерге деген текшерип аткан жокмун да, мен текшерүүчү орган эмесмин. Мен элге чагылдырып берип атам, мына момундай, буну карагылачы депчи. Тияка да айтып атам, мен мына элге берип атасыз, сиз потребительдерге ошол жерден тазалап койгула деп. Ошол эле нерсе. Текшерүүчү органдар алар деген санэпидемстанция. Ошондой. Жоюп салуу керек, кереги деле жок деп айтып калдыңыз, ошондон кийин көп эле. Жок, мен тиги мондай болуп атат да, ал жактанчы, мисалы ошол мага карама-каршы жазып аткандар жана жоюп салуу, ал мондай болуп атат. Мисалы, буга чейин бир жыл, если не ошибаюсь, ошо бир жыл мораторий берген да. Мораторий деген жеке бизнестерди, ошондой ишканаларды текшерген болбойт деп. Анан на протяжении этого года тигилер элди улап келе беришет. Жанагындай, мисалы, ошол эле Алькони, ошол эле баягыда бир самсы жасаган жер тартты. Вообще плесень басып кеткен, ичинде невозможно да. Анан ошол жерде жасап аткан эже өзү эле ооруп калат аяктанчы, мисалы. Анан ошолорду текшерген болбойт деп чыгып койду да. Анан алар элди улап келет дагы, андан кийин кайра бир нече убакытка немеден чыкты, ошондо август болуш керек, август эле сентябрь. Мораторий алынды. Алынып туруп, андан кийин январда кайра мораторий киргизип салышты. Азыр мисал санэпидемстанция отуруп, эчтеке кылган жок, алар на основании заявления только жумуш кылабыз дейт да. Ошондо ар бирөөбүз барып, тигилерге арыз жазышыбыз керек. Анан алар барып туруп, тигил жакты текшеришет экен да. Биз кимдер бар мындай? Менин оюмча да. Жок, чыным ушуга чейин эле канча деген нерселерди көрүп жүрөбүз да, мен жаман болуп кетем да кээ бирде. Жеткенче эле утуп кала турган иш болуп атпайбы? Айтып эле атам. Мисалы, аякты жоюп салып туруп, комиссия деле кылып койсок болот биз. Азыр канча деген мамлекеттин акчасы, сиз менен биздин акчабыз ошол жака зарплата кылып берилип атат ай сайын. Эгерде аяк жоюлуп туруп, мисалы, комиссия ачылып, мындай бир зданиянын ичинде эле ошол жактан иштешсе, ал комиссия деген аяктан чыгып, жана текшерүүчүлөр бар. Бир районго ушунча, мисалы, Ленинский район, Октябрьский район, Бишкектен ошентип бөлүнөт. Ошолорго текшерүүчүлөр барат. Ошондой эле текшерүүчүлөрдү эле калтырып туруп эле ошентип койсок болот да, комиссия кылып деле. Менин оюм ошондой да. Мисалы, дагы көптөгөн жерлер бар ошондойчу. Эми мораторий бүткүнчө ошолор иштеп жүрөр. Элестетиңиз, канча деген кичинекей балдар, канча деген адамдар. Просто бизге азыр билинбейт да булчу тамактанганыбызчы. Кийин
кийин билинет да. Ошо. Дагы прямой эфирлерге, түз эфирлерге көп чыгасыз. Анан мындай көп кыска мөөнөттүн ичинде көп байкап калдым да. Больницаларга көп барып калдыңыз, жанагы авария болуп, ДТПлардын артынан барып, ошол мындай сурамжылоо жүргүзүп, карап көрсөк, эмелер, суроолор көп экен да. Мындай больницаларга барганда, мисалы, азыр айтат го, акчаң жок болсо ооруганың дагы түйшүк депчи. Ошол нерсеге мындай кандай десем, бааларына кандай прескурант деген бар го. Негизи больница болгондон кийин менин оюмча, мен жеке оюмча мындай кандай десем, определенный бир акчаны төлөйсүң, бирок кээ бирлер мындай бекер болушка адамгерчилик деген бар го, бир өлкөбүз. Анан кандай карайсыз, аябай кыз, мисалы, баалары кымбат, мындай ооруганда уже эмеге модага түшпөй калды да. Биздики мындай болот, баягыда айтып атпайсызбы прямой эфирге деп. Мен кечинде үйдө эле жаткам. Чалып отушпайбы саат 11лердечи. Анан бардым, айла жок, барсам, машина менен сүзүп кетип туруп, анан тиги водитель качып кетиптир. Качып кетип, ошондо Рыскулова Фучикадан сүзгөн, анан Калга Киева чүй жактан кармашыптыр да. Чет элдик жаран экен да, ал дагычы. Анан пакистанец экен. Анан ошол жактан кармашыптыр. Кармап, андан кийин аны болсо тек калып кетиптир, а тигил болсо больницада экен. А мен больницага бардым. Больница барсам, скорый менен алып барды. Макуш кичинекей бала экен, тегичи өзүчү, бир где-то 18 болуш керек. Анан алып кирип туруп, ошол жерден шакылдатып немеге, рентгенге акча алып атышат. Тиги бала өзү сезбей атам деп атат эчтекесинчи, ошол жерден рентгенге акча алып атышат. Мен кирип барып айтып атпайм, эмне үчүн бесплатный болбойт депчи. У балаңка. Десем, сразу эле негативно реагирует да. Эмнеге андай билбейм. Андай кылбаш керек болчу да. Мисалы киргенде жөнөкөй эле түшүндүрүп берип койсо болот да. Жана айтып атпайсызбы, постоянно негативдин үстүндө жүрөсүз деп. Ошол да нерсе бар да. Мисалы негативный болбой, жөн эле мындай эле айтып берип деле койсо болот да. Анан аны акчаны алган аз келген чек да беришпептир тигилергечи. Эч нерсе беришпейт. Чек о выплате. Ооба, эчтеке жок экен. Анан мен кирип сурап атпайм, чегин берип койго десем, жактан врачтар келип алып, сен эмне өзүңчө эле блогер болуп атасың мага? Тигиндей мындай мен жакаман кармап жүрөп чыкчыдай да, мындай өзүлөрүнүн немелерчи, отношения бар. Анан берип койгула чегин десем, чегин берди. Анан чегин бергенде, мисалы, тигил акчаны алып туруп кассага салабы, кандай кылат? Десем, мындай тартмасы бар экен, ошол жактан акчалар турат ошол жердечи. А ошондо кайка кетет акча? Мисалы, мен ошонусуна түшүнгөн жокмун да, алардынчы. Анан аны мен TikTok баракчама чыгаргам, өзүмдүкүнө. Чыгарсам, ал жактан полный мени хейт этишти да. Тигил именно ушул врачтар тараптан да, медицина тараптагылар, ошол жерде ар бирөөнүн аккаунту ошондой да. Анан мен да медикмин өзүм. Негизичи. Анан самый главный, мисалы, тигил жака ооруп барсаң, баргандан кийин эң биринчи очередь алардын отношениясы болуш керек, бейджи болуш керек жанында турабы ошол врачтардынчы. Сизге сүйлөгөнү, сиз өзүңүз ооруп атасыз. Анан сизге мындай жакшынакай сүйлөп, ошондой отношения кылыш керек. Каждый раз чегин бериш керек. Акчаны бердиңерби, чекти бергиле. Чекти бергиле деп сурашыңар керек да, камерада айтып койчу. Ошондой болуш керек да. Андан кийин ал случайда, мисалы, аяктан чыктык, чыгып түнү менен кайра тиги немеге бардык. Горгайга. Тигил баланы кармап, бүт бары мыйзамдуу кылыш үчүн да. Ал эмне үчүн качып кетет, мисалы. Ошондой нерсе болду, эми бүт барын айтып берип салганда, ал буюрса чыгат деп. YouTube каналыбызга чыгат, жаңы YouTube канал ачып атканбыз биз азыр. Адам момент ошол жака чыгат, ал видеолор анткени баардыгын телефонго тартылып калды. Срочный болгон үчүн телефонго тартылып калды. Андан кийин болсо, то же самое кечинде жүрсөм, роддомдогулар чалып атышат да магачы. Врачтар чыкпай атат, биздин жакта жаңы төрөлгөн баласынын эмне болгонун билбейбиз азыр деп. Анан аяка да бардык, барсак түнү менен ошол жаңы төрөлгөн баланы караган терапевт. Ошол эле учур, терапевт жаңы төрөлгөн баланы караган. Түнкү саат ошол 1де өзүнүн үйүнө машина менен келди. Келип, тияка жуулуп, бүт барын жайгарып жакшы болду да. Ошондой экен да, көбүнчө ошондой сурамжылоолорду жүргүзсөм угуп калдым да, карашпайт, андай предел болот го, адам уже мындай жаны кыйналып кете турганда эле анан келип, мындай слегка карашпаса, а так мындай эметпейт деп. Ошондой учурларда кездешип атат да. Анан эмне үчүн ошол, мисалы, медицина тарапты да ошол жака да барып атам. Ошон үчүн да. Адамдар кыйналып атпайбы, мисалычы. Тигил өзүнүн
жумушун так жана туура эле аткарып койсо эле болду. Мунун баары тең жок болот да. Ошондой. Рахмат. Мен акыркы суроом болсун. Ошол Нисахар долбоору жана азыр алектенип, иштеп жаткан нерсеңизди ошо менин кыялымдагы жетким келген нерсе деп айта аласызбы? Жок. Жок, Жок, кантип айта албайм, анткени дагы көптөгөн проекттер бар. Дагы ушундай эле элге жардам берген Кыргыз мамлекеттик салым кошо турган проекттер бар. Ошолордун баардыгын түздөп, оңоп, ошондон кийин анан кыялыма жеттим го деп ойлойм да. Ошол кезде. Ошо. Рахмат. Келип бергениңиз. Сизге рахмат чакырганыңызга. Чоң рахмат. Дагы да ошо элдин таламын талашып, дагы да ушу кыргыз элинин патриот баласы Нисахар Умарда да болуп жүрө бериңиз. Рахмат.